Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Маанайыңар жакшыбы? Биз азыр кыргыз тили сабагынан жалпы таандык мүчө кимдики, кимдердики деген суроону өтөбүз. Максаты кимдики, кимдердики деген суроого жооп бергенди үйрөнүшөт. Өз турмушунда колдоно беришет, бири-бирин сыйлоого тарбиялана беришет. Жалпы таандык мүчө жакты, сандык маанини билдире албайт. Ал тек гана таандык маанини бар экендигин туюндурат. Мисалы, меники, кимдики, меники, колхоздуку, кимдики, колхоздуку десек, кандайдыр бир заттан бир жака жана колхозго таандык экендигин, башкача айтканда ээлөөчү жакты билдирип турат. Маани жагынан болгон ушул өзгөчөлүгүнө карай бул форма жалпы таандык мүчө деп аталат. Бул жерде зат аточко уланган ныкы мүчөсү таандыкты билдирет. Ал эми азыр биз сүйлөмдөрдү окуп суроо беребиз. Үстөл менен отургуч конок бөлмөнүкү. Эмненики? Бөлмөнүкү. Чыны менен чай кашык ашкананыкы. Эмненики? Ашкананыкы. 6 класстын окуу китеби мектептики. Эмненики? Мектептики. Узун сызгыч анараныкы. Кимдики? Анараныкы. Бул китеп курбумдуку. Кимдики? Курбумдуку. Бул ийгилик окуучулардыкы. Кимдердики? Окуучулардыкы. 16 көнүгүдө сөздөргө жалпы таандык мүчөнү улагыла деп атат. Кана көңүл буруп карайбыз. Бул балта меники. Бул идиш аяк апамдыкы. Калган сөздөргө дагы биз жалпы таандык мүчөнү улап дептерибизге көчүрүп жазабыз. 17 көнүгүдө үлгү боюнча сөз айкаштарын жазгыла дептир. Кана карайбыз. Ата-энемдин акчасы. Акча ата-энемдики. Үй бүлөнүн чыгымдары. Чыгымдар үй бүлөнүкү. Калганын биз дагы жалпы таандык мүчөнү улап жазабыз. 18 көнүгүдө сөздөрдүн антонимдерин жеби аркылуу тапкыла дептир. Антонимди түшүнөбүз. Үнөмдө, арзан, майда, чоң, пайдалуу, пайдасыз. Ал эми калганын өзүбүз жазабыз. Ал эми тапшырмага көңүл бөлсөк, текстти тыным менен окуп, суроолорго жооп жазабыз. Жакшы калгыла.